Саламатсыздарбы, кымбаттуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүнкү сабагыбызды Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повести менен баштайбыз. Сабак баштаардан мурда Чыңгыздын өмүрү чыгармачылыгы боюнча бир аз кайталайбыз. Эмесе даскага көңүл бериңиздер. Дүйнөдө эки Чыңгыз бар деп айтылып жүрөт. Бир Чыңгыз кылыч менен дүйнөнү багынса, экинчи Кыргыздын уулу Чыңгызыбыз калем менен дүйнөнү багындырды деп айтсак болот. Себеби Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары дүйнөнүн 80 тилинде которулуп, дүйнө элдери анын чыгармаларын колунан түшүрбөй окуп келе жатышат. Бул жерде чыгармаларын алсак, мынакей текшере турат. Деңиз бойлоп жолткон Аладебет, Жамила, Биринчи мугалим, Күлсарат деген чыгармалары. Ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын дүйнөгө терең тарашына жана анын эки тилдүү жазышына Чыңгыз Айтматовдун үй бүлөсүндөгү зор таасири жана мааниси бар. Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов, өзүңүздөр билесиздер, репрессия курмандыгы болуп кеткен. Ал эми энеси Нагыйма Кавзаева бул татар улутунун өкүлүнөн болгон. Чыңгыз Айтматовдун келечектеги эки тил, эки колум сыяктуу дегендей, эки тилди өздөштүрүүсү энесинин таасири деп да эсептесек болот. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына анын чоң энеси дагы таасири күчтүү. Бүгүнкү биздин өтүүчү темабыз Делбирим повести болгондуктан бул повестке бир нечелеген тасмалар, кино тасмалар тартылган. Эмесе мен ошол жөнүндө бир аз баян этип, андан кийин чыгарманын мазмунуна көңүл бөлөйүн. Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повестиндеги башкы каармандар Ильяс, Асел, Самат жана Байтемир. Бул чыгарма боюнча айтып кеттим, 3 кино тасма жарыялаган деп. Биринчи Захаровдун жаш режиссер Ашуу деген кино тасмасы тартылган. Мында Аселдин ролунда Аринбасарова аткарган. Экинчи дагы эле ушу Захаров кысыл жоолук Делбирим повестин менен Мен Тяншан деген кино тасмасын тарткан. Жана Ирина Павловская ушул эле аңгеменин повестке айланган вариантын 2 сериялы чоң тасма кылып тарткан. Ал эми үчүнчүсү болсо Мен Тяншанды көчүрмө сыяктуу кылып түрк режиссерлору 1977 жылы тартышкан. Ал эми Захаров болсо бул чыгарманы 1972 жылы жазган. Чыгарма өзү 58 жылдан 62 жылга чейинки Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Тоолор жана талаалар повестинде жарыяланган. Ошо Тоолор жана талаалар повести китебинин ичинде ушул Делбирим повести дагы бар болчу. Делбирим повестинин негизги максаты бул азыркы мезгилдин талабына жооп берүүчү чыгарма деп айтсам жаңылышпаймын. Себеби азыркы сүйүү жана үй бүлө, турмуш куруу проблемасы күн өткөн сайын жаштардын ортосунда бир топ маселелерди жаратууда. Бул чыгармадан жаштар сабак, тарбия алышы мүмкүн деп эсептейм. Себеби бул чыгармада Ильяс менен Аселдин жашоосу ачык айкын сүрөттөлөт. Чыгарма 4 бөлүктөн турат негизи. Биринчи журналисттин баяны, эпилог орнуна, пролог орнуна, анан жолчунун баяндамасы деп. Бул чыгармада окуганда биринчи элдер түшүнүшү мүмкүн. Чыңгыз Айтматов ошол кезде Коммунисттик партиянын органы болгон Правда газетасынын жергиликтүү кабарчысы эле. Чыгарманы баштаганда мен чыгармачылык командировкада жүрүп, нарындан мага Фрунзеге ал кездеги Фрунзе аталчу чакырып келди деп айтылат. Ошо чакырыкта мен тезирээк жетүү үчүн жолго чыктым эле деп. Жолго чыксам, мен түшчү машина кетип калган экен. Дагы экинчиси 6 сааттан болот экен. Мен башка унаа тосконго туура келди. Мен ошентип бир жолоочунун эмеле жүргүн шофёрдун машинасына түшүп, ушул баянды уктум дейт. Жок. Эл ойлогондой Чыңгыз Айтматовдун өзү айтып аткан жок бул жерде. Бул жерде Чыңгыз Айтматовдун стили айтылып атат да, башка бир жолоочунун баянын ал сүрөттөп берип атат. Чыгармада Ильяс башкы каарман. Ильяс бул жанагы кийинки ыр чыгарышты. Мен көлгө жалгыз келип байыралдым, тургуздум махабаттын пайдабалын, тагдырым татаал жолдо тайгаланып, долондон канатымды кайрып алдым дейт. Эми ушул 4 сабырга анализ жүргүзө турган болсок, Ильяс сен эле томолой, жетим, ата-энеси жок бала болгон. Ал аскер милдетин өтөп,
Асыркы балыкчы шаарындагы Автогүнеш Транс деген автобазага келип орношот. Ошол жерде орношуп, пияк-пиякка командировкага барып жүрүп, күндөрдүн биринде машинасы бузулуп калып, Асел аттуу кызга жолугат. Ал кезде Асел талчыбыктай буралган жакшынакай кыз эле. Ильяс машинасы бузулуп, машинанын алдында жатканда Аселдин өтүп бараткан көрөт да, "Кемпирсиңби, кете бериңиз, мени күтпөңүз" дейт. Ошондо кыз, "Жок, мен кызмын" дейт. "Ильяс, сен сулуусуңбу" дейт. "Көрүп көрбөйсүңбү" дейт. Чын эле Ильяс машинанын алдынан чыгып караса, маңдайында талчыбыктай буралган татынакай кыз турат. Ошентип бир көргөндө эле экөөнүн ортосунда сүйүү сезими пайда болот. Ильяс командировкасын дайыма ушул жака алып келип, Асел менен Ильястын ортосунда тунук сүйүү, махабат башталат. Мана ошентип күндөрдүн биринде келсе, Аселди ата-энеси кудалашкан жерине бермек болот. Бул жерден Асел ал ата-энеси кудалаган жерге баргысы келбей, Ильяс менен кол кармашып кетип калат. Башкача айтканда, Ильяс аны ала качып, автобазага алып келет. Анын алып келчү үйү жок болсо дагы, коллективи, достору, кызматташтары аябай кубанычтуу тосуп алышып, анын досу өзүнүн үйүн бошотуп берип, жашай башташат. Мына ошентип күндөр күн өтөт. Асел менен Ильяс Самат аттуу татынакай наристелүү болушат. Эми экинчи эмесинде, жанагы ырдын экинчи сабына кайрылсак, тургустун махабаттын пайдабалын деп, Асел экөө үйлөнүп, балалуу болушту. Тагдырым татаал жолдо жаңылышып, долондон канатымды кайрып алдым дейт. Эмне үчүн ушинтип айтылды? Дагы анализ жүргүзүп көрсөк, автобаза жумушчулары ошол кезде Нарын областында курулуп жаткан Атбашы КЭСке түркүн электр жабдууларын жеткирмек эле. Ал кезде 5 жылдык деген, партиянын 5 жылдык деген пландары бар болчу. Ошол планды эрте аткарабыз деп. Аны кантип аткарыш керек? Мына ушул тууралуу сөз болгондо Ильяс мындай деп айтат. "Мен долондун түбүнөн бузулуп калган машинаны долондун кырына чейин сүйрөп чыктым эле. Келгиле, ошол ыкманы пайдаланып, ар бирибиз чиркегич колдонолу" дейт. Анда ал жердеги жумушчулары, шофёрлор бардыгы аны кабыл албай коет. Ошол кезде Ильяс эмне кыларын билбей, автобазада Кадича аттуу келин бар эле. Ал келин Ильясты жактырчу. Мына ошону пайдалангысы келет дагы. Ильяс бир чиркегичке жүк салып, анан жол кагасын алып туруп, долондон ашмак болот. Долондон ашып кетип баратып, Асел калган жерден чиркегичи артка кетип, кулап, ал жерден Ильяс ашууну аша албай калат. Мына ошентип ашууну аша албай калышы бул чыгарманын түйүнү десек болот. Ашууну аша албай калышы Ильястын турмуш жолун, сүйүүсүн андан ары улай албай калышы деп түшүнсөк да болот. Ошентип Аселге келет дагы. Ушундай, мен чиркегич менен долонду аша албай койдум дегенде Асел, "Баргының, барып сен чындыкты айткының, түшүндүргүн" десе. "Жок, Асел, мен барбаймын, ит болдум, куш болдум. Мен ушул ишке туш болдум" деп барып, алардан кечирим сурай албайм. "Эмне кылса ошо кылышсын" дейт дагы. Чындыкты айткандан тайсалдап, өзүнүн көкпеттиги, өзөрлүгүнө салып барбай коет. Мана ошол кезде ушуну гана күтүп турган Кадича Ильясты торуна түшүрүүгө мажбур болот. Дагы Кадича Ильяска ошондон баштап Аселдин Ильястын жашоосунда Кадича жана арак деген проблема башталат. Кадичанын үйүнө алып барып, арак берип, азкырып, өзүнүн торуна түшүрөт. Ошентип үйүнө барса дагы бат эле кайтып Аселге жолобойт. Асел Ильясты күтөт. Асел ойлогон, мен Ильяс менен түбөлүк бактылуу болом. Сүйүмө жеттим. Мага мындан артык эч нерсенин кереги жок деген эле. Бирок тагдыр андай кылган жок. Ильяс Аселди унутуп, баласы Саматты унутуп, Кадичанын азкыруусунда калды. Күндөр өтө берди. Асел айласы кетип, барайын десе ата-энесинин батасын албай, Ильяска ишенип, турмуш жолун баштап кетти эле. Акыры эмне болсо ошо болсун деп баласын ороп алып жолго чыгат. Күн суук эле. Толтура машиналар өтөт. Бир вакытта бир машина келип токтойт. Анын үстүндө бир Байтемир аттуу киши болот. Ал келинди баласы менен машинага салып, "Кайда барасың? Үшүп кеттирсиң го" десе, "Билбейм" дейт. Ошондо Байтемир андан ары эч кандай суроо бербестен
Аселди өзүнүн жашаган долондун кырындагы үйгө алып келип түшүрүп калат. Мына ошентип ал жерде Асел жашап жүрөт. Ар бир өткөн машиналарды карап Ильясты күтөт. Ильястан такыр жооп жок. Баласы Самат болсо Байтемирди аталап чоңое берет. Күндөрдүн биринде жан таяктуу шофер келет дагы Аселге: "Асел, сен эмнени күтүп жатасың? Сенин Ильясың келбейт. Ал Кадичага үйлөнүп алган" дейт. Бул сөзгө такыр ишенгиси келбейт. Ишенүүгө да мүмкүн эмес эле. Анткени экөөбүздөн бактылуу киши жок деп экөө баш кошпады эле. Дагы күтөт. Болбогондо баягы базага келип Кадичадан сураса: "Ооба, биз үйлөнүп алганбыз" дейт. Мына ошондон кийин Асел эмне кылаарын билбей, кайра Байтемирге келип, ошо жерде жашап күн өткөрө берет. Күндөр өтөт, жай келет. Ошол жай мезгилинде Байтемир өзүнүн баласы болбосо дагы Саматты өз баласындай асырап, ошол жердеги элдин баарын чакырып, чоң той берип, баланын чоосун кесет. Күндөрдүн Байтемир бирок Аселдин күйөөсү ким экенин, Ильястын атасы ким экенин да билбейт. Күндөрдүн биринде баягы Ильяс дагы ичкилик ичип алып, долондон аварияга учурайт. Байтемир башка кишилер менен барып, Ильясты кабинадан сууруп чыгып, үйүнө алып келет. Үйүнө алып кирип келатканда Асел отун көтөрүп эшиктен кирип келе жаткан эле. Асел Ильястын канжалаган жүзүн көрүп, Аселдин колунан отун чачырап түшүп кетет. Ильяс Аселди караса, Аселдин көз карашында ушундай жек көрүү турган эле. Ал күнү Ильясты жуунуп тазалантып, ал жерге түнөйт. Эртеси күнү Ильяс: "Асел, жүрү кетели, кайрадан жашообузду баштайлы" дейт. Ошондо Асел: "Жок, Ильяс" деп башын чайкап унчукпай кетип калат. Мына ошентип бул жерден Ильяс өзүнүн тапкан махабатын, өзүнүн тунук сүйүүсүн, канынан жаралган наристеси Саматтын башка бирөөнү аталап, өзүнүн сүйгөнү башка бирөөнүн үйүндө жашап жатканда ичи күйөт дагы. Бул жерден ал аябай кеч өкүнөт, кеч түшүнөт. Өзүнүн тургузган махабатын, өзүнүн тургузган пайдыбалын өзү талкалап алганын кеч түшүнөт. Ошентип ал Кадича менен Памир башка жакты көздөй, Памир тарапты көздөй кетмек болот. Себеби Ильяс чөгүп, мөгдөп, андан ары жаман жакка түшүп кеткен жок. Мейли, Асел бактылуу болсун, мен дагы келечектен өз бактымды табайын деп жолго сапарга аттанат. Бул жерден дагы жанакы кырдын 3-чү куплетине кайрылсак, күндөр бар өтөр өтмөк. Мен кеттим, Памир көздөй, сапар көздөп дейт. Ошентип Ильяс Памирди тарапка кетет. Ал эми Аселге болсо Байтемир сүйүктүү жар, камкор ата болуп, Асел, Байтемир, Самат үчөө түбөлүк үй бүлө болуп жашап калышат. Бул чыгарманын негизги эми жаштардын турмушка туура карап, сүйүү темасына туура карап, үй бүлө куруу бул оңой эмес экенин, сүйгөн адамдар бири-бирине түбөлүккө кол кармашып, бири-бирин колдоп жашаарын алдын ала эскерткен чакырык болуш керек деп ойлойм. Мен ойлойм, жаштар ушул Ильяс менен Аселден үлгү алып, турмуш куруу бул оңой олтоң нерсе эмес экенин, бул жерде ата-эненин батасы дагы чоң таасир этет го деп ойлойм. Себеби ушул экөөнүн турмушунун ушундай, тагдырынын ушундай болуп калышына мен ойлойм, кыргызда макал бар го: бата менен эрге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт деп. Балким Асел менен Ильяс ата-энесинин батасын алып кетсе, бактылуу жашап калат беле деп дагы ойлойм. Бул жерде Чыңгыз Айтматов чыгарманын аягын окурмандын өз оюна койгон. Кандай болот? Эмне болот? Дагы Ильяс чын эле андан ары барып Памирден өз жашоосун табабы? Эми сүйбөгөн адамга кошулуп Асел андан ары турмуш куруп кете алабы деп окурмандын өзүнүн чечүүсүнө койгон. Эң негизгиси бул чыгарманын идеясы жаштарга турмушта туура жолун таап, туура багыт алып, көздөгөн максаттын алдына чыгып калуу эле. Бул жерде Ильястын ушул тагдырын өзү талкалап алышына эмне себеп? Бул Ильястын тагдырын талкалап алышына анын кежирлиги, көкпеттиги, өзөрлүгү деп ойлойм. Бул чындыкты айткандан тайсалдап, досторунан, тең туштарынан иштеген айлана чөйрөсүндөгү бардык адамдардын ишеничин актаган жок.
сүйгөнү Аселдин да ишеничин актаган жок. Немеде эми Аселдин махабатын тунук сактай алган жок. Асел болсо өзүнүн чынчылдыгы менен, туруктуулугу менен, өзүнүн оор басырыктуулугу менен көп нерсеге жетишти деп ойлойбуз. Бул чыгармадагы тасмага кайра кайрылгым келип атат. Ушул чыгармадагы Ашуу деген кинофильмде биздин ошо Аселди 13 жаштагы кыз Динара Чочунбаева аткарган. Динара Чочунбаева ушул ролду аткарды, бирок андан кийин бир да жолу тасмага түшкөн жок. Себеби ал актриса эмес болчу. 13 жаштагы кыздын 20 жаштагы келиндин ролун аткаруу аябай мүшкүлгө салды. Ошондой болсо дагы Динара бул ролду аткарып, өзүнө түбөлүккө бийиктикти, даңкты алып келди деп айтылат. Чын эле ошондой болду. Биз Ашуу деген кинону көргөндө ар дайым Динаранын элесин көрөбүз. Ал эми экинчи каарман Ильяс Байдөбөтов аткарган. Бул Байдөбөтов дагы бул чыгармада кийин толтура чыгарма аткарып, далай ролдорду аткарса дагы дайыма биз адам көрүүчүлөрдүн жүрөгүндө Байдөбөтов жап-жаш Ильяс бойдон кала берди. Демек бул чыгарма Асел Байдөбөтов менен Динара Чочунбаевага эң бийик, эң жогорку атак даңкка жеткирди деп ойлойм. Эми ушул окуучуларга сунуштар элем. Кымбаттуу окуучулар, мүмкүнчүлүк тапсаңар, азыр силерге кино, театрга барып деле көрүүнүн кажети жок. Ар бириңерде телефондор бар, компьютер деген бар, ноутбук деген бар. Ошо жерден де интернетке кирип, кысыл жолук жалжалым немес менен тартылган Ия Тяншанды, ошондой эле Ашуу деген кинону жана түрктөрдүн Мен Тяншан деген кинофильмдерин көрүүгө силерди чакырам. Себеби силер ушул кино тасмалар аркылуу турмуштан сабак алып, жашоо деген эмне, сүйүү деген эмне, турмуш куруу деген эмне, алдыга койгон максат деген эмне экенин түшүнө аласыңар деп ойлойм. Биз бүгүн Чыңгыз Айтматовдун Делбирим чыгармасы боюнча кыскача сабак өттүм. Эмки жолугушканга чейин саламатта туруңуздар.